Assalamu alaikum достор. Бүгін Борбордук шаарынын Борбордук аянтында казиноға каршы тынчтык акциясы өтүп жатат. Мен бул акцияга келип өзүмдүн оюмду, өзүмдүн тарабымды билдирейин деп келдим, бирок эмнегедир микрофонго чыгып сүйлөгөнү каалабадым. Анткени көрүп аткандай болгону бир 50-60 адам бул жерге келиптир. Мен ойлодум, мындан көп адам келет, мындан көп адам өзүнүн каршылыгын билдирет деп. Бирок тилекке каршы аз гана адам чогултуп, аз гана адам болсо дагы өзүнүн тарабын, өзүнүн кайсыл позицияда экенин билдирип, оюн айтып келип отурушат. Буларга алкыш. Анткени биздин раматылык чубак ажыбыз айткан сөзү бир эсиме келип турат. Эгерде бир жаман нерсени, туура нерсени көргөн болсоң, ага үн катпай, айтпай койсоң, демек сен ошолордун тарапташысың, демек сен ошолорду колдогонсуң деп түшүнсө болот деп. Эгерде биз чындап эле каршы болсок, эгерде биз чындап эле казиного каршы болсок, анда өз оюбузду билдиргенге милдеттүүбүз деп эсептейм. Ошол себептен менин өзүмдүн кичинекей аудиториям болсо дагы, мына ошол кичинекей аудиторияма казиного каршы экениме билдирип, бул нерсе арам арам деп гана айткым келет. Эң өкүндүргөнү ошол сиз менен биз шайлаган депутаттарыбыздын 50дөн ашыгы колдоп, бир 4-5 депутат гана чыркылдап каршы чыгып жүрөт. Бул бизди өкүндүрөт, бул биздин туура эмес адамдарды шайлаганыбызды түшүндүрөт, бул биздин шайлоодо адашып калгандыгыбызды түшүндүрөт. Ошондуктан азыр дагы кеч эмес, Instagram болобу, соц тарамак болобу, TikTok болобу, YouTube болобу, айтор баарыңыздар өзүңүздөрдүн оюңуздарды, каршылыгыңыздарды билдирип, ачык айтып, талап койсоңуздар болот. Анткени ошол эле президент, ошол эле депутаттар биздин шайлаганыбыз менен, биздин колдогонубуз менен, биздин добушубуз менен ошол жерге барып отурат. Демек биз алардан талап кылганга укугубуз 100% бар. Мен мына ушул нерсени айтып кетейин дедим. Андыктан эч качан кайдыгер болбоңуздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз эли. Үнүңүздөрдү чыгарыңыздар, айтыңыздар, деңиздер. Чоң рахмат. Biz ошону каалайбызбы? Жок, энелер эч качан аны каалабайт. Биз Оштогу энелердин атынан айтат элем, бүткүл Кыргызстандагы энелердин атынан айтат элем. Биз казиного каршыбыз. Бул иш ойлонуп, аткарыла турган иш, ойной турган нерсе эмес. Бул Аллахтын аскерлери менен ойнобоңуздар. Келип туруп бул казино ачкандарды дагы эсебин таап кое турган улуу Аллах бар үстүбүздө. Бардык жаман иштерди кыла турган. Жаман ишти өзүбүзгө каалабагандан кийин башкаларга дагы каалабайлык. Мен ушуга каршымын, казиного бүткүл энелердин атынан. Ушуну колдоп чыккан жаштар, силерге чоң рахмат болот. Кумаркана бар жерде бале болот. Мен кече эле бир досум менен сүйлөштүм, айтат, 2020-жылы таксиде иштеп жүргөндө көмөчкө кумарканалар бар экен, подпольный кумарканалар Ошто. Бир навайчы, бизнесмен эмес, чоң бир киши эмес, навайчы. $200 000 уткуруптур. Башын кармап жүрөт, эмне кылабыз деп. Уюштуруучулардын жана катышуучулардын колунан плакаттарын алабы, колунан кармалган кагаздарын алабы. Бул жүрөктөгү сөздү, жүрөктөгү пикирди айтканы эч мындай тоскоолдук кыла албайт. Ошондуктан мен суранат элем мына укук коргоо өкүлдөрүнөнчү, сиздер бул жерде азыр укук коргоо өкүлдөрү катары мындай коомдук тартипти сактаган келдиңиздер. Ошондуктан мындай провокациялык кыймыл аракетиңиздерди кылбасаңыздар, суранычы. Рахмат. Баягы кнопка баскычтар бар ал жердечи. Кнопканы басканы бул менин деп ойлобоңуздар, бул сиздер. Ар бир баскан кнопка жашылыбы, кызылыбы, колдойсуз, колдобойсуз деген. Ал элдин кнопкасы. Силерди канча адам аркаңардан 4000, 5000, 10000, 20000 адамга чейин колдоду. Ошол 20000 адамдын сиздерге кирип, бир күн убактысын берип, барып, шайлоого катышып, жумушун башкасын таштап, мында кирип, бюллетенге сызыкты коюп, галочканы коюп, сиздерди шайлап берди. Ошону актаңыздар, ошону ойлонуңуздар, мен элдин аманаты менен басып атамын деп.
Ал сиздин акчаңыз кетсе, кеткендир. Балким акчаңыз кеткендир канча миллиондогон. Бирок эл сизге бир тыйыныңызды албай туруп шайлап берди. Сиздин кетсе, акчаңыз агитаторларга айлык берип кетирдиңиз, бирок ошону актаңыз. Эл өкүлдөрү, ол эл өкүлү болуп сиздер биздин атыбыздан бардыңыздар ошол жерге. Александр Беляевдин «Вечный хлеб» деген китеби бар. Ошол жерде бир элдин мындай өтө бир вечный ич түгөнбөй турган наны болот да. Анан башкалар алгысы келсе эл эч качан бербейт. Ошондо анан ошол вечный хлебти алгысы келгендер казино ачат, ишенесиңер мында барып окуп көргүлө. Александр Беляевдин «Вечный хлеб» деген нерсесиндечи. Адамдын эң баалуу, эч качан бербей турган нерсесин казиного салганда адам берет. Бул ушундай бир шайтандын жолундагы нерсе. Аке туура айтат. Бүгүн казино, эртең наркотик, бүрсү күнү сойкулукка легализация беребиз дейт. Мына ишенип эле койгула. Башында эмне деди? Биз только ысык көлдү ачабыз деди. Туристтер үчүн кылабыз деди, туурабы? Эми болсо азыр Кыргызстандын бардык жеринде ачсак болот деп атат. Анан онлайн жөнүндө айтып коеюн. Биз айтат, биз Кыргызстандын жаранын киргизбейбиз дейт. Онлайнга биринчи тосуп калыш кыйын. Мына Россия даже өзүнүн интернетин блокировка кыла албай атат. VPN башка деген нерселер бар. Бул мындайча айтканда аткарылбай турган биздин көзүбүзгө карап карааңдар калп айтып атат. Эдил Байсалов мырза айтты, короче. Биздин өкмөт өтө акылдуу, бизде акылдар көп деди. Өкмөт башчыбыз Акылбек деди. Туурабы? Анан ошончо акылдуу нерсенин Кыргызстанды көтөрө турганга акылы казино ичишке жетсе, Кудай эле сактасын да. Бүгүн бул тынчтык митинг катары. Бул бүт бардыгыбызга эскертүү. Балким эл журт көбүбүз түшүнбөй аткандырбыз. Казино бизге азыр алыстай сезилип атат. Бирок ошол ачылсын, дароо жаныбызга, биздин тегерегибизге, биздин туугандарыбызга келет. Бизди азгырып, биздин балдарды, биздин улуттун түбүнө жете турган бир инструменттердин бири. Ошондуктан могул жерге келгендер, келбегендер жок дегенде азыр соцсетте, туурабы, Facebook болобу, Instagram болобу, кайсыл жерде болбосун, Кыргызстан мен нижний пробел казиного, нижний пробел каршымын деген хэштегти коюңуздар. Биз ошол хэштег боюнча санасак болот. Уккандарчы? Негизинен ушул жерге келип бергендериңизге бүт баарына рахмат. Биз казиного каршыбызбы? Биз казиного каршыбызбы? Биз чыккынчыларга каршыбызбы? Биздин бийликти, өкмөттү Кудай өзү туура жолго салсын. Элибизге тынчылык, аманчылык болсун. Баарыңыздарга рахмат. Ош казиного! Кыргыз эли казиного! Кыргызстан казиного!